баргандачы, бейитке барганда ошол жерден айтып атты. Мына көргөн кишилер бар экен, билген кишилер бар экен. Бул жөн эле айтылып аткан сөз эмес. Мунун баарын тең тарых көрсөтүп атат. Ошон үчүн мен ойлойм, мындан ары дагы мен өзүм дагы баягы өкмөт тарабында иштегенден кийин бул иш чараны дагы жогору интернет булактарына чыгарып, жалпы эле кыргыз элине маалым кылып туруп, муну өйдө баптап, даңктап, бул Темиржан энени Жайыл Баатырдыго баягы жалпы эл билип калды. Эми Темиржан Баатыр энебиз деп жубайын ошо дагы даңктап, баптап, анан кийин мына бул жакта Бекбү эжебиз ушундай, мен аябай терең ыраазычылык билдирет элем, анткени мындай Бекбү эжебизге окшогон инсандар аз эле азырчы. Калбай да калды. Биз жанатан бери айтып атабыз, мактап атабыз сиздичи. Рахмат. Өткөндө мени чакырып, анан кийин биз барып калдык. Барсак, ушу тамагыбызды берип, ошол жердеги тегерегиндеги гүлдөрдүн баарын өстүрүп, анан өзүнүн баягы жаңылыктарын айтып атты да, мен тигини тостум, мен муну тостум, бул келип атат, тигил келип атат деп. Эми айтып отурса, бул кишинин эмгеги абдан зор экен. Мындай кишилер абдан эле чанда. Сиз аман болуңуз. Рахмат. Деп жүрөгүңүз ушундай эл жер үчүн деген мыкты азамат экенсиз. Рахмат. Сиздин апаңыз менен да жанатан бери таанышып көрсө, сиздин фундаментиңизде мугалим деген кыз экенсиз да. Ооба. Ошон үчүн сизде баягы стержень бар экен. Ооба. Мындай ушул эмеден кайтпаңыз. Эми дагы мындан ары дагы биз жардам берип, сизди дагы даңктап, баптап, ушу Темиржан энени сыйлаган адам, мен ойлоймун, мындай жөн эле калбайт депчи. Рахмат. Рахмат. Элмира Мына төрдөгү аксакалдар ушинтип төрүбүздө отуруп, мындай мурунку тарыхты айтып, биздин кийинки поколенияны ушинтип өстүрө бериңиздер. Рахмат деңдер. Шайыр апаларга айтат элем, мынакей кандай жаркырап жакшынакай болуп отурасыздар. Районубуз өсүп өнсүн, ушинтип эле мынакей жана да айтып өттүк. Ушу шайыр апалардын дагы өзүнчө мына чоң салымы болуп атат, бул жакка. Туура, ооба. Бекбү эжебиз айтып атат, ушу шайыр апаларыбыз да келип, мен демиме дем кошуп дейт, ушундай иш чараларга абдан жардам тиеп атат депчи. Аман болуңуздар, сиздер да чыгармачылыгыңыздар өркүндөп өсө берсин.